Жана урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңыдан гана биздин эфирге кошулуп жаткан көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир рет кутмандуу таң кайыстагы. Андан ары эфирибизди уланта бермекчибиз. Бүгүнкү биздин таңкый мейман түрмөгүбүздүн коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Талас облустук жаштар кеңешинин коомдук бирикмесинин жетекчиси Бектур Медетов, ошондой эле аталган коомдук бирикменин ыктыярчысы Үмүт Асылбекова. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга куш келипсиздер. Таңкы маанайыңыздар кандай? Таңкы маана жакшы. Анткени 2020-жылга карата биз жаңы идея, жаңы пландар менен, жаңы дух менен кирип атабыз. Буюрса жакшы демилгелер бар. Ошон үчүн азыр маана жакшы. Үмүт, сенин маана? Бизде да маана эң жакшы. Бүгүнкү таңкы эфирге келгениме абдан сүйүнүп жатам. Бектур агай, айтсаңыз, негизинен эле ушул Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмеси тууралуу маалымат берип өтсөңүз, алгачкы кыскача. Негизи Талас облустук жаштар кеңеши 2010-жылы Таластагы башталган. Кыргызстанда болду го революция дейбизби, төңкөрүш дейбиз. Ошонун кийин Таластын ошол убактагы активдүү болуп жүргөн жарандары, жаштары чогулуп анан түзүшкөн. Ошолордун бирин азыр айтып кетсек, Марат Ниязалиев, ал болсо азыр Талас районунун акимиятынын руководитель, аппараттын башчысы, ошондой эле Замир Садыков аким, ошондой эле Гүлмира Темирбекова айкөлдөн ошолор бар демилге көтөрүшүп, Аймира Жумашева ошол көтөрүшкөн, түзүшкөн. Ошол убактан бери өздөрү иштеп, 4 жылдын ичинде ошол коомдо тынчтык куруу багытында иш алып барышкан. Андан кийин алардын баардыгы ишкерликке же болбосо мамлекеттик кызматка кеткенден кийин 1 жылдай, 1,5 жылдай уюм туруп калган. Анан биз окууну бүтүп, биз ыктыярчы болупсуз уюмда, жаштар министрлиги түзүлгөн ошол убакта. Анан биз ыктыярчы болуп жүрчүбүз, студенттик кезде жаштар менен иштеп. Анан окуум бүткөндөн кийин мен Бишкекке барып, кайра келгенден кийин жаңы команда биз өзүбүз чогулдук. Аймира Жумашева, Азамат Асейин уулу, мен, анан кийин Айгерим Алымкулова ошо чогулуп, анан кийин ушул уюмдун алкагында жаштарды өнүктүрөлү деп. Анткени жаштарды өнүктүрүү бул мамлекетке кошкон эң чоң салым да. Анткени барго сөз барго, кайсы мамлекеттин келечегин көргүн келсе, аны жаштарын кара дейт да. Жаштар кандай болсо ошо мамлекеттин тагдыры ошого байланат да. Ооба. Демек, бул уюмдун түзүлгөнүнө менин билишимче багы 10 жыл убакыт аралык болуптур да. Ушул 10 жыл ичинде багы эмне маселелерди, эмне көйгөйлөрдү алып чыгуу менен кандайдыр бир иштерди жасадыңыздар? Негизи башында бизге чейинки агаларыбыз көбүнчө спорт тармагында, спорттун жайылтуу багытында, спорт аркылуу жаштарды бириктирүү, биримдикке чакыруу багытында иш алып барган. Биздин жаңы команданын фокусу болсо жаштардын билим деңгээлин өстүрүүгө, критикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө, лидерликке тарбиялоого, убактын туура пайдаланууга тарбиялоого, чоң максат коюуга, чоң окуу жайларга өтүүгө, түрткү берүүгө, өздөрүнүн жашоосундай уюштурууга, шарт түзүүгө, көндүмдөр үйрөтүүгө, өзүн өзү өнүктүрүүгө да ошол багытта иш алып барып атабыз да. Фокус биздики аң сезимин өстүрүүгө багытталган да. Жакшы экен. Ал эми Үмүт, сен айтсаң, ушул жаштар коомдук бирикмесине ыктыярчы болгонуңа канча убакыт болду? Анан ушул ыктыярчы болуудан сен эмнелерди үйрөнө алдың негизи бул убакытта? Мен бул жакта волонтер болуп баштаганыма 1 жыл болду. Бул убакыт арасында көп нерсени үйрөндүм. Менде идеялар негизи абдан көп. Ошол нерселердин баарын ишке ашырганы жана өзүмө досторду, мага жардам бере турган адамдарды ушул жактан таптым. Мага жардам берген Бектур байке жана көптөгөн волонтерлор биз чогуу иштешип, ар кандай мероприятияларга же болбосо жаңы проекттерлердин баштарын биз баштайбыз. Андан кийин мен үчүн бул өзүмө дагы жана өзүмдүн досторума Таласка жардам берүүгө эң мыкты түрткү болду. Ошол эле учурда өзүң окуучусуңбу же студент? Мен быйыл 1-чи курс болдум. Талас мамлекеттик университетинде окуйм. Ага чейин номер 2-чи мектепти бүткөм. Мектеп окуу болуп жатканда волонтер болуп киргем, эми дагы болуп, кийин ушул жака дагы жумушка кирем деп абдан үмүттөнөм. Кызыгуң бар, демек. Анан Бектур агай, айтсаңыз, негизинен эле учурда ушул коомдук бирикмеде канча кызматкер эмгектенесиздер, ошону менен биргеликте жалпы канча ыктыярчы бар? Негизи биз азыр параллелдүү түрдө 3 долбоор кетип атат. Анан көпчүлүк иш-чаралар болсо биз өзүбүздүн демилге өтүрүп, же болбосо ыктыярчыларыбыздын демилгеси менен өзүбүз эле акча салым кошуп, анан кийин ресурстар менен өткөрөбүз. Негизинен азыр 8 кызматкер иштеп атат. Анан ыктыярчылар болсо негизи 200дөн ашык, көп. Анын активдүү болгондору ошо 50-60-тын тегерегинде. Кээ бирлери
алыскы айылдардан болгондуктан да кээ бирлери иш чаралар келе атат, көп келе алышпайт. Бирок биз өзүбүзгө база кирген балдарга Кыргызстан боюнча жалпы Кыргызстандын жаштарына тиешелүү болгон, керектүү болгон маалыматтарды чогултуп, ошолорго берип турабыз. Ар кандай конкурстар болобу, мисалы чет жакка гранттык окутуулар, окууга өтүү болобу, проектлер болобу, заявкалар болобу, тренинг семинарлар болобу, форумдар болобу, ошого биз маалыматтарды жырып турабыз. Актив жаштарыбыз аябай көп. Бишкекте ар бир иш чарада биздин таластан барган катышкан балдар ошол жактын звездасы болот да, негизи, мындай айтканда. Жылдызы болот. Ооба, жакшы экен. Бул да болсо жакшы кабар дейли. Ал эми айтсаңыз, ушул проект долбоор деп калбадыңызбы өзүңүз сөзүңүздө? Анан ушул учурда ушул сиздердин ыктыярчыларыңыздарга ушул проект жазуунун жолдорун түшүндүрүп бересиздерби жалпысынан? Бизде Дилгир деген 6 айлык окутуу бар. Ал жакта 7 тематика боюнча балдарды окутуп чыгабыз, теория практикасы менен да. Анан 6-модуль бар, социалдык долбоор, анан бизнес ишкерүүлүк боюнча. Социалдык долбоордун жазуу этаптарын башталышын кандай болот, полный жалпы циклын айтып беребиз, түшүндүрүп беребиз. Ошондой эле анан кийин аларга мүмкүнчүлүк беребиз. Ал айыл жергесинде болобу, талаш шаарында болобу, жаштардын көйгөйлөрүн анализдеп, ошо көйгөйлөрдү кандай ыкмалар менен чечсем жакшыраак, эффектүүдөрөөк болот деп анализ кылып, анан кийин ошол долбоор идеясын жазып чыгат да. Мисалы, мындай көйгөй бар талаш шаар жаштарында. Ал көйгөйдү момундай мен инструменттер менен, технология менен чечем, же болбосо азайта алам көйгөйдү депчи. Ошол долбоорду ишке ашырганга мага мынча каражат керек деп жазышат формалар бар. Анан биз конкурс кылып, анан кийин ушул долбоордун ичинде чакан гранттык каралган. Идеялар жакшы болсо, биз ар бир долбоорго 42 000 сом тегерегиндеги каржылоо болот да. Ошо каржылоо деп калып, каржылоо кимдер тарабынан жүргүзүлөт? Ошол боюнча да маалымат айтыңыз. Негизи биз иштешкен азыр бир нече эл аралык уюмдар бар. Биринчи эле эң бизге өтө көп жардам берген бул Германия кызматташтык коому JZ деген бар. Бул билесиздер, Кыргызстандын өкмөтү менен Германия өкмөтүнүн биргеликте келишимдин негизинде түзүлгөн уюм. Бул ушул жаштар үчүн жаркын келечек деген чоң долбоор бар. Анын ичинде бир нече компоненттер бар. Ошол бир компоненти ушу жаштарды окутуу, лидер жаштарды жаштар менен окутууга үйрөтүү да. Ошонун бирге ичинде эле өздөрүнүн мындай сапаттуулугун жогорулатуу, жаштардын кургазорун өстүрүү, өзүнүн эле эмес, элгин дагы камын көрүүгө мындай үгүттөө иштерин үйрөтүү да. Анан кийин экинчи компоненти жаштарды иш менен камсыз кылуу деген компоненти бар. Ошол багытта иштеп атабыз. Андан тышкары бизде Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык куруу фондусу бар. Ошондой эле анын каржылоосу менен жалпы кызыкчылыктарды издөө корпорациясы бар. Эл аралык ошол долбоорду алып, Жаштан деген долбоор 2-жыл фазасы өтүп атат. Биринчи жыл болсо ошо Талаш шаары менен Үч Коргон айыл өкмөтү пилотный балл алынган. Ал жактан 3 кыз 3 баладан 6 ар бир локациядан 6 адамдан жаштан турган команда болуп, 1 жыл бою аларга көп нерсе үйрөткөнбүз, көп мотивациялык жолугуштар өткөргөнбүз, ийгиликтүү адамдар менен жолуктурганбыз, көп жака алып барганбыз. Азыр алардын кээ бирлери ишкерлик менен алектен ал долбоорлордагы биз бизнес долбоорлор жазганга үйрөткөнбүз, соц долбоор жазганга үйрөткөнбүз да. Долбоордагы айыбыз айтып кетпедиби, баягы долбоор жазуу жолдорун түшүндүрөбүз депчи. Ушул нерседен сен бир нерсе үйрөнө алдыңбы? Баягы долбоор жазганда ишке ашырдың? Албетте, 1 жыл аралыгында долбоор жазганды үйрөндүк жана бир нече долбоорлорду ишке ашырдык. Биздин долбоорлор акчасы жок дагы долбоорлор болду. Биз өзүбүз жаштар чогулуп алып ЛДИ деген долбоорду ачкан болчук. Бул ар бир адам өзүнө бири-бирине мотивация берип, жардам берип, эртең менен эрте туруп, мынча китеп окуйбуз деп бири-бирибизге мотивация бергенбиз. Экинчи долбоор болсо бул Бектур байкелер менен чогуу жазылган долбоор болчу. Биз ал долбоордо казак туугандарды Кыргызстанга чакырып, бул жакта болгон өзүбүздүн жерибизди көрсөтүп, жана алдыда эмне деген жумуштарды чогуу алып бара алат экенбиз деп ойлонуп ошолорду сүйлөштүк. Жакшы экен. Деги эле ушул ыктыярчы болуу менен да кызыктуу күндөрүң болдубу? Эсте мындай эмнелерди жаштар менен жүрдүң, өзгөчө багы жөн эле жаштар эмес, активист жаштар менен аралашып жүрсүң да. Кызыктуу учурлар болдубу? Ошону бир эстеп. Менде абдан көп кызыктуу учурлар болду. Ар бир эле күн негизи волонтерлор менен өткөн күн абдан кызыктуу. Алар абдан акылдуу адамдар. Маектешсең, сүйлөшсөң өзүңө көптөгөн жаңы мотивация, жаңы ойлорду аласың.
эң кызыктуу күндөр мен үчүн башка өлкөлөрдө чыкканда мага абдан кызыктуу болгон, жаңы нерселерди билип, жаңы уровеньге чыгып, ушундай чоң адамдардын астында сүйлөп деген мага абдан кызыктуу болгон. Акылдуу жаштарыбыз дейличи, билимге умтулган жаштарыбыздын баардыгы эле баягы чет өлкөгө чыгып, ошол жактан баягы жашоо шартын өздөштүрүп кетип атат да. Анан буга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Деги эле ушул жаш активист жаштарды өзүбүзгө кармап калсак деген бир көйгөй маселелерди көтөрүп чыктыңыздар беле? Негизи сырт жакка чыгып окуп келген бул жакшы, наоборот, тескерисинче жакшы көрүнүш. Билесиздер, Японияда баягы ядерный оружие менен түшкөндөн болгондон кийин, маселе болгондон кийин, алар болсо болгон өздөрүнүн каражаттарын чогултуп, жаш балдарын тыш жакка, чет жакка, өнөкөй мамлекеттерге окууга жиберген да, күчтүү окуу жайларга. Анан алар балдар окуп, билим алып келип, ошол жактагы өнүккөн технологияларды мамлекетине алып келип, өнүктүргөн да. Ататүрктүн да айткан сөзү бар экен, ага да айтышыптыр да. Биздин мамлекеттеги жаштарыбыз чет жакка кетип атат, окуган кетип калып атат десе, айтыптыр да. Бул жакшы нерсе деп да. Чет жакка кеткенден кийин ал жакка барып, бизде жок нерсе, жаңы нерселерди үйрөнүп, билимдерин жогорулатып келип, кайра келип бизди өнүктүрөт ошолор. Ошолор бизди өнүктүрөт деп да. Ошон үчүн биз дагы айтабыз балдаргачы, кайсы жакта жүрбөсүңөр, мамлекет жүрөктүү болуш керек, мекен жүрөктүү болуш керек. Силер барып калып калбай, билим алып, жаңы технологияларды үйрөнүп, кайра келип, мамлекетти көтөрөлү чогуу биргеликте деп. Бирок бул маселе мындай караганда бизде азыркы учурда жашоо шартын андан ары ошол өлкөдө өздөштүргөндөр да көп каттап атпайбы? Анан бүгүнкү жаштарды окутууда ушул нерсени кантип түшүндүрөсүздөр дегеним го. Биз негизи көбүнчө ал багытка келгенде айтабыз, жана айткандай эле, биз өз мекенибиз бул азыркы абал биз үчүн, же болбосо азыркы көйгөйлөр, бул биз үчүн мындай чакырыкта вызов деп койсок болот да, орусча айткандачы. Канчалык көйгөйлүү болбосун, анын баардыгы бизге вызов, биз ошолорго жеңишибиз керек депчи. Анан биздин мамлекетте бул жок, же болбосо мындай коррупция тигиндей мындай кетип калган, бул алсыздыктын белгиси деп айтабыз. Биз эгерде лидер болсок, чыныгы күчтүү болсок, анда биз билим деңгээлибизди көтөрүп алып туруп, анан кийин ушул нерсени биз оңдош керекпиз депчи, өнүктүрүш керекпиз. Биздин милдет деп айтабыз да көбүнчөчү. Ал эми Үмүт айтсаңыз, сен негизинен эле баягы кандайча ушул ыктыярчы болууга ушул коомго кирип калдың? Мектеп учурунда биз баарыбыз эле жумушубуз жок, көчөдө эле жүрчүк, мындайча айтканда. Же бирдемсе менен алаксыйын десең эчтеке жок. Андан кийин ушинтип достормон угуп калдым, волонтер болуу керек экен деп. Анан эле биринчи эле тоосумду тапкан болчумун. Анан ушул жака келгенден кийин бардык нерселер, жаңы нерселер жашоомо келип, өзүм үчүн дагы көп нерселерди табып, анан ошентип волонтер болуп калдым. Учурда баягы өзүң эле ушул ыктыярчы болбостон, өзүң теңдүү досторуңду дагы кызыктырып чакырган күндөрүң болобу? Ооба, сен бирдемсени кылсаң, башка адамдар да келип кызыгып сурашат, сен муну кантип бардың, бул жака эмне болуп бардың, муну сен кантип кылдың деп. Анан ар дайым айтып берем, ушул жактан ушинтип келгиле деп. Анан каалаган өзүм, менин досторум барышат. Менин досторум көп эле ошол жакта волонтер болуп алектенишет. Биз бир максат көздөп, бир жумуш кылып, бир нерсени чогуу кылабыз. Жакшы экен. Ал эми Бектур ага айтсаңыз, негизинен эле учурда алдыдагы максаттарыңыздар кандай? Ошол боюнча маалымат. Негизи бизде өкмөттүн токтому бар, программасы бар. 2017-2020 жылга карата Кыргыз Республикасынын жаштарын өнүктүрүү деген. Аны болсо азыркы президент Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турган убакта бекиткен. Биз ошол программанын көбүнчө ишке ашыруу боюнча иштейбиз. Мисалы стажировка боюнча, жаштарды иш менен камсыздоого, багыт боюнча иш алып бардык буга чейин. Азыр кийинки этапта болсо биз азыр 2019-да мамлекеттик агенттик тарабынан, жаштар иштери боюнча агенттик тарабынан конкурс болгон. Мамлекет тапшырыш деп коет, бир багыттарды коюп, направление багыттарды, ошол багыттар боюнча суммаларды көрсөтүп, анан кийин тасталык долбоорлор жазууга жарыялайт да конкурсчу. Биз ушул конкурска жарыялаганда биз жайкы паралимпиада оюндарынын мүнөздөмөсү деген бул китепти сунуш кылганбыз. Ошондо биз анткени 3-4 жылдан бери ушул Талас шаарында, Кыргызстан боюнча ушул параспортту жайылтуу аркылуу мындай жайылтуу боюнча иштеп атабыз. Биздин майып адамдарды биз кайраттуу адамдар деп айтабыз да. Колдоп, арабызга кошуп, Былтыр
майыптар боюнча конвенция ратификация болгон. Ошонун негизинде азыр ушул мүнөздөмөнү чыгардык. Себеби бизде азыркы кайраттуу адамдарыбыз негизи биринчиден өздөрү ушундай спорттун түрлөрү бар экендигин билишпейт. Экинчиден коомдагы же болбосо үй бүлөсүнүн ата энеси дагы ушундай спорттун түрлөрү бар экен, башкарса болот экенин билишпейт да. Аларга төрттүү балды карап эле отура берет да. Бизде деген көп айылдарда же шаарыбызда спорт комплекстер бар, бирок ал жакта дени сау адамдар барып эле, кайраттуу адамдар барбайт да. Ошол стереотипти жоюу үчүн биз мындай колдонма иштеп чыгабыз. Мисалы бутунан майып болгон болсо, коляскада болсо, пауэрлифтинг деген түрү бар Кыргызстанда жайылган. Бир канча түрлөрү бар, Бутунан жаркаган болсо, бир буту кыска болсо, балким да операция болгон же болбосо буту жок болсо, бул жатып алып штанга түтсө болот. Билесиздер, Кыргызстан дүйнө жүзүндө олимпиада бүткөндөн кийин эле кайра паралимпиада болот да. Экөөнүн уровени бип-бирдей, өйдө ылдый деген жок да маселечи. Анан кийин эгерде кайсы биздин спортчу көрүп атпайсызбы, биздин спортчуларыбыздагы ошо олимпиадага чыккан адамдар кандай ошолор баягы мамлекет тараптан колдоо алса, ошондой эле деңгээлде параспорттон дагы ийгекке жеткен болсо, алар дагы ошондой эле стипендия алышат да. Кээ бирлери мисалы 50 миңден айына стипендия алгандар бар, ошо параспортто жүрүпчү. Алар биринчиден өздөрүнүн дүйнө таанымын өстүрүп атат. Экинчиден өзүнүн материалдык абалын жакшыртып атат. Үчүнчүдөн жалпы элдин дагы деңгээлин, мамлекеттин дагы туусун көтөрүп атат да. Ошон үчүн мамлекет мындай стратегиялык ой жүгүртүп, ушул аларды дагы кайрым суроо абалдан чыгарышат да, иждивенсиз характерден чыгарышат болот да. Ошон үчүн биз дагы иштеп чыктык. Бул 1,5 жылдык эмгектин жыйынтыгы. Бул жакта жалпы эл аралык стандарт боюнча паралимпиаданын жайкы түрлөрү боюнча жалпы баардык камтыганбыз. Бул жакта карап көрсөңүздөр, коляскада отуруп фехтование деп коет. Ошол бар, суда сүзүү бар, волейбол ойноо бар. Мунун негизинин көпчүлүгүндө бизде шарттар бар да. Мына пауэрлифтинг деп коет. Мисалы Эсенкалиев деген бала, бул болсо ошол олимпиадада 2-чи орунду ээлеген. Бул чоң суммада стипендия алган, айына 60 миңден 50 миңден стипендия алып жүргөн да. Ушул эле иш-чаранын алкагында биздин Таластын эли кандай катышып атат бул нерсеге дагы? Алгач иш-чара өткөрүлгөн болсо. Былтыр чоң деңгээлде парамарафон өткөргөнбүз. Жергиликтүү бийлик дагы активдүү колдоп, өздөрү дагы чогуу чыгып, кайраттуу адамдар арасында чогуу чуркаганбыз. Анан быйылкы этапта болсо ушул азыр болсо параллельно жүрүп атат. Биз азыр теннис боюнча, кол күрөш боюнча, пауэрлифтинг боюнча балдар даярдап атабыз конкурстарга, эл аралык деңгээлде бишкекке ал жүрүп атат. Анан кийинки жылга болсо биз ушулго Таласта дагы конкурс өткөрөлү деп пландап атабыз да. Балдарды дагы маалымат кампаниясын дагы көбөйтүп, балдарга жеткирип, аларды машыктыра баштайлы деп пландап атабыз да. Анан бизде дагы бир маселе, спорт комплекстерде ошол спортчулардын тренерлери бар. Тренерлер болсо ар бир ошо өзүнүн багыты боюнча тренер да. Бирок алар дагы биз келечекте Кыргызстан боюнча тренерлерди, алардын квалификациясын жогорулатууну пландап атабыз. Ошол эле мисалы Кыргызстанда спорт аянтчыларда кайсы түрлөрүн машыктаса болот. Мисалы көзү көрбөгөндөр дзюдону машыкса болот да. Бизде дзюдоисттер бар. Үйрөтүп алат да. Кол күрөш боюнча бар. Ошолорду волейбол боюнча бар. Ошолорду дагы үйрөтүп, акырын аларда биз ушул майып адамдарды, жолосо кайраттуу адамдарыбызды коомубузга спорт аркылуу да тартыш керекпиз да. Анткени алардын кайраты күчтүү болот да. Алардын стимулу күчтүү болот да. Эрктүүрөөк болот бизге карагандачы. Ошону максат кылып алдыда үмүттөнүп аткан мезгил. Дагы нерсе азыр дебат технологиясын жайылтайлап атабыз. Анткени дебат технологиясы бул жаш балдардычы жөн эле бири-бирин күнөөлөө, критикалар эмес, аналитикалык мышление деп коет да. Ой жүгүртүүнү, критикалык ой жүгүртүүнү калыптандырууга аябай жакшы шарт түзөт да. Андан тышкары ушул өзүнүн оюн туура билдирүүгө, аргумент менен сүйлөөгө үйрөтөт да. Ошол технологияны да колдонуп биз жаштарды критикалык ой жүгүртүүгө үйрөтөт атабыз да. Андан тышкары биз билебиз 2020-жылы шайлоо болот. Шайлоодо биз жаштарыбыз сапаттуу шайлоочу болсун деп атабыз. Ошол багытта иш алып барам деп атабыз да. Билебиз, муну кылып берем, тигини кылып берем деп куруу эле сөздөргө алданбастан, алардын адамдардын, талапкерлердин буга чейин кылган иши кандай, билимдегени кандай, сүйлөгөн сөзү реалдуубу?
ошого мындай аналитикалык мышлениясын да ой жүгүртүн да өстүрүп, критикалык ой жүгүртүн өстүрүп, сапаттуу шайлоочу болгонду үйрөтүп алсак, бул дагы биздин мамлекетке кошкон эң чоң салымыбыз да. Жакшы экен. Анан ошол эле учурда сиздерден багы жаштар арасындагы кандай көйгөйлөр бар? Сиздердин коомдук бирикмеңиздерде активисттердин саны көбөйүп атабы жылдан жылга же баш багып келип анан кызыкпай баш тартып кеткендер да барбы дегендей. Негизи мен өзүм принцибим бар да, мындайчы. Мен иш кылып кете берем. Мен менен ким оюду бөлүшсө, туура деп эсептесе, мен менен кошо команда болуп, мен өзүм менен иштер эмес, ошол жаштардын иштери да. Ошол иштерди кылып аткан иштериме ким кошулса, мен менен кошулуп кете берет да. Ким кошулбаса калып кете берет да. Мен бирок кете берем да. Ошол маселе бар да. Ошон үчүн андай болот. Мындай сөз бар да. Сен эчтеке карабай эле башын жерге салып, иш жасай бер. Иш кыла бер. Сенин жөнүндө ишиң жар салсын деген сөз бар да. Ошол принцип бар да меникичи. Анан балдар келет кете берет. Ал бул табигый нерсе. Балким бул бала биздеги нерселер бизде балким жок болушу мүмкүн. Мисалы бизде илим боюнча нерсе жок. Мында пробелкалар менен андай нерсе жок болушу мүмкүн. Бизде мисалы күрөштүрбөйбүз биз, например да. Балдар деген, жаштар деген ар түрдүү да. Ар багыт. Ошон үчүн келет, кете берет да, ошондой боло берет. Үмүт, айтсаң, деги эле багы сенин алдыга койгон максаттарың кандай? Мынакей эми жаш активист болуп, активисттердин арасына кошулупсуң, алдыдагы максаттарың кенен болсо керек. Мен алдыга койгон максаттарым абдан чоң. Мен мынтип ойлойм, биринчи мамлекетти өстүрүш үчүн эң биринчи өзүңдү өстүрүшүң керек. Сен кандай адам болсоң, сенин чөйрөңдө ошондой адамдар болот. Анан чогуу иштешип, ушул мамлекетиңди да алдыга сүрөсүң да. Ошондуктан биринчи менин максатым өзүмдү саморазвитие деп койсо болот. Орусча айтканда саморазвиваться этип, чоң нерселерге умтулуп, чоңоюп, анан кийин алган билимимди кайра келип Кыргызстанга же Кыргызстандын ичинде алсаң деле кайра ошо Кыргызстандын өзүнө берип, өстүрүүгө же болбосо бир жерин болсо дагы оңдоого аракет кылмакмын. Жакшы экен. Мынакей биздин убакытыбыз дагы өз сапарынан келип жетүүдө. Сиздерге чоң рахмат айтабыз. Өзгөчө Бектур агай, өзүңүзгө окшогон дагы жаш активисттерди аркаңыздан өстүрө бериңиз деген ой пикирибизди билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин таңкы мейман түрмөгүбүздүн коноктору Бектур Медетов, Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин жетекчиси, ошондой эле ыктыярчы Үмүт Асылбекова болду. Кайрадан эфирибизден ары уланта бермекчибиз.